Сенаттын пленардык отурумунда суу кодекси жана аны коштогон документ 2 окууда каралды. Жогорку палата документтердин айрым беренелерине өзгөртүүлөрдү киргизип, мажлиске кайтарды. Алсак суу ресурстарын пайдалануу үчүн акы төлөө менен байланышкан бир катар ченемдерди салык кодексине ылайык келтирүү такталды. Суу фондусун коргоо жана пайдалануу жаатындагы мамлекеттик байкоо жана көзөмөлдөө эрежелерине өзгөртүүлөр киргизилди. Ошондой эле суу пайдаланууга уруксааттан ажыратуу тартибин кайра карап чыгуу да каралууда. Дагы бир маанилүү жагдай документте ишкердик кодексинин ченемдерине ылайык келтирүү маанилүү. В новом водном кодексе нашим бассейнным инспекциям передаются функции надзора и контроля. Суу кодексинде бассейндик суу инспекцияларына байкоо жана көзөмөлдөө функциялары берилет. Башкача айтканда, документ кабыл алынгандан кийин аталган инспекциялар эч кандай эскертүүсүз ишкердик субъекттери, айыл чарба объекттери жана өндүрүш очоктору боюнча контролдук иштерди жүргүзө алышат. Алар түзүлгөн келишимдердин чегинде сууну кантип колдонушат? Мунун баары текшерилет. Ошол себептен биз ишкердик кодексине бир катар өзгөртүүлөрдү киргизип жатабыз. То есть в рамках тех соглашений и договоров, которые заключены. Поэтому в предпринимательский кодекс мы именно по этим позициям внесли изменения. Сенат көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине катышкан мамлекеттердин коррупцияга каршы күрөшүүдөгү кызматташтыгы тууралуу макулдашууну ратификациялады. Документ мыйзамсыз кирешилерди издөөнү жана кайтарууну жүзөгө ашыруу жана пайдалануу сыяктуу бир катар багыттар боюнча кызматташууну камтыйт.